Байкадыр Саидов 26 жылдан бери Жалал Абад Электро ачык акционердик коомунун техникалык коопсуздук жана ишенимдүүлүк кызматынын жетекчиси. Облус аймагында жайгашкан аймактарды техникалык коопсуздукту сактоодо өз салымын кошуп келүүдө. Коюлган жаңы трансформатор же болсо аба чубалгы эгер ушул стандартка туура келбеген, туура эмес куруп койгон болсо, эл үчүн ал кийин бир айдан кийин эле иштебей калышы мүмкүн. Ошол себептен биз ушул туура эрежелерине карап, туура колдонуп, туура койгонун биз ошону көзөмөлгө алабыз. Азыркы учурдагы Жалал Абад Электро ачык акционердик коому 11 айдын жыйынтыгы менен жогорку чыңалуудагы көмөк чордондорду оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Кошумча трансформатордук пункттардагы трансформаторлорду жогорку кубаттуулуктагы ток бөлгүчтөрдү алмаштыруу иштери колго алынып, жыйынтыгында 46 дана трансформатордун кубаттуулугу жогорулады. Мындан улам авариялык өчүрүүлөрдүн саны жыл өткөн сайын кыскарылып жатканын адистер белгилешет. Көз-кыш мезгилинде биз толук даярбыз деп айтсак болот. Андан сырткары бардык райондук электр тармактары ишканасында бүгүнкү күндө авариялык тетиктер менен баары жок камсыз болгон. Азыр ойлойм эми 2017 жылда жылдын жыйынтыгы менен ушу өкмөтүбүз койгон талабын толук аткара алабыз деп ойлойм. Электр энергия көзгө көрүнбөйт, кулакка угулбайт, андыктан аны менен үчтөө абдан кооптуу. Бирок ага карабай элдин кызыкчылыгын алдыга койгон энергетиктердин эмгеги арбын. Энергетика жаатына биздин областыбызда мындай бир флагмандык сапта болот. Бизде өндүрүлүп чыккан электр энергиянын 90% жакын ушу биздин областыбыздан иштелип чыгат. Ошонун негизинде мына ошол Жалал Абад Электро коомунун жамааты ошол чыгарылган өндүрүлгөн энергияны мына жеткирип элге жарыктандырып берип отурат. Аталган мекеме бүгүнкү кесиптик майрамын белгиледи. Мында көп жылдан тарта электр тармагында үзүрлүү эмгектенгендердин эмгеги бааланып, каалоо сөздөргө басым жасалды. Майрамыңыздар барыңыздар кут болсун. Алган белектериңиздер, алган сыйлыктарыңыздар да кут болсун. Жалал Абад Электро облустагы 460тан ашуун айылды электр энергия менен камсыздайт. 2018 жылы свет жетпеген тоолуу аймактарды да камсыздоо жагы пландалып жатканын билдиришти. Лидаза Камчыбекова, Бек Мамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары.